Артекова Алтынай 95-yıl 3 Ağustos'ta doğulgan. 5 balam var. Mına 10 yıldan beri pasport ala alбай жүрөм. Uşu pasport көйгөйүн чечип беришиңер суранам. Uşu Бишкекте системада турат деп 10 yıldan beri pasport албай жүрөм. Мен совхоздо тапшырганмын, Октябрьскийде 1-Октябрьскийде иштейт эле паспорт стол. Анан мен совхозго көчкөн азыр 10 yıldan beri турат документим, паспорт жок. Метрика балдар бардыгы өзүм атымда, мат-одиночка, ОМС'im бар, метрикем бар, бар жоғым бар, паспорт жоқ. Ушунча жылдан бeri паспорт беришпейт. Урматтуу жетекчилер, сиздерге түшүндүрүп коелу. Артекова Алтынай төрөлгөндө Өзбекстанда туулуп калган. Апасы Карасунун Кыргыздын гражданины, атасы Өзбекстандын гражданины. Бирок атасы дагы, апасы дагы Карасуда жашайт. Булар кичинекейинде келип калган Карасуга келип калып, андан кийин бул кыз биякта турмушка чыккан. Азыр 5 oldu balası. 18-жылы документ тапшырганбыз буга. 18-ден бери каралып жүрүп жетпей, кайра былтырдан бери да тапшырылып, анан кийин азыркы күндө президенттин Көкембиде турат деп, бирок мындан 4 жыл мурун биздин Жамалхан Калиева через сот аркылуу үйөөсүнүн атынан буларга метрика алып берди. Райондун акимине барып, билим берүүгө барып туруп, балдарды зорго жайгаштырдык мектепке. Анан бул кыздын проблемасы сен Өзбекстандын туулуп калсың деген болду. Апасынын Кыргызстандын абитаты бар экени эсепке алынбай атат да. Документтин тапшырылганына 10 жыл болду, бирок биягында эчтеке жок. Азыркы күндө бардык эле ушул кароодо каралып жатат дейт. Андан бери экини төрөп койду бул кыз. Ким паспорт 2005-жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл болгон тапшырылган. Азыр бул текшерилди. ÖKM'da arasında yer alır. 15 yılda 15 yılı buğa çeyik doğulan çoğuda Özbekistan'da doğulan atası bizim canımız olan Özbekistan'ın canımı bala 18 yaşına çeyik olmanda atanesi makuluğun negizinde cesat versek olmalı. Ama bu yaşı 31'e çıkıyor. Yok, bunday konkretten жолун айтпады. Же болот, же болбойт деп. Каржы арасында телемис по жүрүп. Жоқ, андай болгон эмес. Бuna 10 жылдан бери ала албай турат.